Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, кесиптештер, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында облустун жарандык коргонуу боюнча планынын аткарылышы жана облустун аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу боюнча атайын бардыгыбыздарды чогултуп олтурабыз. Мына жыйынга райондук мамлекеттик администрация башчылары, акимдер, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, облустук жарандык коргонуу кызматтарынын башчылары жана штаб башчылары катышууда. Бүгүнкү жыйындын күн тартибине бир маселе сунушталат. Бул облустун аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана кырдаалдарга дайыма даярдыкта туруу боюнча 2022 жылга түзүлгөн жарандык коргоонунун иш планынын аткарылышы жана 2023 жылга карата жарандык коргонуу боюнча иш милдеттерди коюу жөнүндө. 2022 жылы Ош облусунун аймагында жарандык коргонуу жаатында иш-чаралар, ошондой эле облустук жарандык коргоонунун 2022 жылга даярдык планына коюлган тапшырмалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана укуктук ченемдик актыларынын негизинде ишке ашырылды. 2022 жылы облус аймагында 6 өзгөчө кырдаалдар катталып, жол кырсыгынан 7 жаран каза болгон. Келтирилген чыгым 23 миллион 179 миң 318 сомду түзгөн. Ал эми 2021 жылы 7 өзгөчө кырдаалдар катталып, 11 жаран каза болгон. Келтирилген материалдык чыгым 15 миллион 884 сомду түзгөн. Ош облусунун жарандык коргоонунун 2022 жылга даярдык мерчемине ылайык 74 машыгуулар мерчемделип, Ош облусунун деңгээлинде 7, райондук деңгээлде 67 машыгуу өткөрүлгөн. Ал эми 2021 жылга карата 73 машыгуу өткөрүлгөн, облустук деңгээлде 10, райондук деңгээлде 63 өткөрүлгөн. 2022 жылдын 21 февралында Ош облусунун жарандык коргоонун башкаруу органдары менен өзгөчө кырдаалдардын коркунучу жаралганда жана катталган учурда жарандык коргонуу башкаруу органдарынын аракеттери деген темада штабтык машыгуу өткөрүлгөн. 20 майда Чоңолай районунун Дарат Коргон айылында жарандык коргонуу башкаруу органдарынын качкындарды кабыл алуу, жайгаштыруу жана ар тараптуу камсыздоо боюнча иш-чаралар уюштуруу темасында атайын машыгуу өткөрүлгөн. Машыгуунун жүрүшүндө качкындарды кабыл алуу жана аларды ар тараптан жайгаштырып камсыздоо боюнча практикалык иш-чаралар аткарылган. Мына облус аймагында 2222 үй бүлө кооптуу аймактан коопсуз аймакка көчүрүүгө тийиш да. Бул былтырга салыштырмалуу 15ке азайды. Ноокат району боюнча азайды. Бул дагы аздыктуулар ушул өкмөттүн токтомунун 289 токтомунун 3 пунктуна белгиленген кооптуу аймактан коопсуз аймакка көчүрүү жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн. Ушу менен биздин кызматкерлер сиздер менен биргеликте иш алып барат да. Ошол үчүн азыркы мына жаз айларындагы кооптуу учур келет, жер көчкү сезону келет. Ошого көңүл буруп, мына Арван районунда мисалы жалпы көчүрүүгө тийиш 5 үй бүлө бар. Анын ичинен бирөө жардам алган, 4 мамлекеттен жардам алган эмес. Ал эми ушул эле маселе Чоңолайда 2 эле үй бүлө бар да. Ушуну былтырдагы как раз немеде жылды чыгарганда нөлгө түшүрүш боюнча тапшырма берилген да. Мындан аркы эмеде протокольный тапшырмага киргизгиле. Мындан ары участоктарды берип атканда кызыл китепти колдоруна караматмай жок. Архитектурадан каттоодон өткөрөбүз, токтомду чыгарабыз, госрегистрден каттоодон өткөрөбүз, архивге салабыз дагы 1 жыл убакыт беребиз. Үйүн салып көчүп чыгып кетиш керек. Алардын көпчүлүгү кандай кылып атат? Алып туруп жерди сатып атат дагы өздөрү ошо малдарына ыңгайлап, мал жайганга жакшы, башка жайганга жакшы деп ошо жерде калып атат. Токтомго ошол айыл өкмөттөн токтом чыгарылып атканда мөөнөтүн кошуп чыгарабыз. 1 жылды, 2 жылдан механизмин иштеп чыгыш керек, шартына жараша карап туруп, көчүп чыгып кетем десе беребиз. Жок, көчүп чыгып кетпейм десе анда жерди кайра токтом менен эле өзүбүзгө алып койгонго бербей туруп. Ушул механизмди ишке киргизели. Себеп дегенде азыр көңүлүнө карап олтура бере турган болсок, урматтуу акимдер, өзгөчө кырдаалдар мына бөлүмүнүн башчылары, эгерде булардын көңүлүнө карап отура бере турган болсок, Кудай сактасын. Эртең бирөөнүн үстүнө бир жер көчкү түшүп же тамы түшүп кете турган болсо, алар эч убакта өздөрүн күнөөлөбөйт.